Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет. Амансыздарбы, меймандос Ош шаарынын урматтуу тургундары. Билим уясынын ачылышына онлайн катышып жаткан урматтуу Валентина Владимировна жана Россиядан келген ардактуу меймандар. Мен өлкөбүздүн билим берүү тармагында кандайдыр бир жакшы саамалык болсо, ар дайым кубанамын. Бүгүн биринчи космонавт айын Советтер Союзунун баатыры Валентина Терешкованын ысымын жарым кылымдан ашуун мезгилден бери алып келаткан бул жатак мектептин түп тамырынан бери кайрадан курулуп бүтүп, колдонууга берилип жатканына абдан сүйүнүп турамын. Валентина Владимировна, сизге жана Россия Федерациясынан келген жоон топ делегация өкүлдөрүнө биздин дарегибизге айткан жылуу сөздөрү жана көрсөткөн колдоолору үчүн чоң рахмат айтамын. Урматтуу замандаштар, сөзүмдүн башында 2 күндөн кийинки эгемендик майрамыбызды утурлаган бүгүнкү билим берүү жаатындагы жакшынакай саамалык менен жалпыңыздарды чын дилимден куттуктап кетейин. Мына бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай 700 орундуу окуу имараты жана 500 орундуу жатакана толугу менен курулуп бүттү. Бүгүнкү күндө мектеп-интернат 2,13 гектар жерге жайгашып, балдардын заманбап шартта билим алуусуна жана жашоосуна толук мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Ал эми жаркын келечегибиздин тарбиячылары менен мугалимдерине кам көрүү максатында сиздер үчүн бардык шарттарды түзүп берүүгө аракеттенип жатабыз. Заман талап кылган мектептерди куруп, сиздердин катышууңуздарда иштелип чыккан китептерди басып чыгаруудабыз. Талбай изденген мекенчил ага эжейлердин аракети аркылуу балдарыбыздын талант-шыгы бойгонот. Ата-бабаларыбыздан калган нарк насилде заманбап билим менен юурулуштуруп тарбия, билим берсеңиздер, чыныгы атууларды тарбиялап чыгасыздар. Мына ошол уул кыздарыбыз Кыргызстанды өнүккөн мамлекеттердин катарына кошот. Албетте сиздердин мындай ат көтөргүс эмгегиңиздер мамлекет тарабынан татыктуу бааланууга тийиш. Жаңы мектептер, жаңы окуу китептери, жаңы усулдук программалар менен катар быйыл эмгек акыңыздарды дагы көтөрүп беребиз. Буюрса, мугалимдерибиздин бардык көңүлү мектепте, мектеп окуучуларында болушу толук камсыздалат. Ардактуу кыргызстандыктар, эгемендик күнүнө карата бир катар социалдык объектилер саналуу көзүрмөмдөрдөн кийин ишке кирет. Валентина Терешкова атындагы жатак мектеп баштаган социалдык объектилердин ачылышы өлкөбүздүн эгемендигинин чыңдалышына ташталган кадамдардын уландысы болсун. Жерлерде ишке кирип жаткан социалдык жайларыбыз баарыбызга ак жолтой болсун. Эгемендигибиздин 34 жылдыгы баарыбызга кут алып келген болсун. Рахмат, сону бурганыңыздарга. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, чоң рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына бүгүн аймактарда 58 мектеп, 19 бала бакча, 9 саламаттык сактоо, 12 спорттук жана башка социалдык объекттер ачылууга даяр. Эгемендүүлүк күнүнө карата 100 социалдык объектти салтанаттуу түрдө онлайн ачууга уруксат берип коюңузду өтүнөбүз. Уруксат ача бериңиздер. Рахмат.